Турсунали Осмонов бул тренингке Кызыл Кыя шаарынан келген. Анын тигүүчү цех ачсам деген максаты бар. Бирок каражаты жетпей, бул максатын ишке ашыра албай келген. Эгер долбоорун Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду жактырса, аймактагы жаштарды иш менен камсыз кылмакмын дейт. Швейный цех боюнча адамдардын керектөөсү абдан спрос көп да. Шаарда бир гана швейный фабрика бар, ал просто мамлекеттик. Динамо фабрикасы бар. Калганы бүт Ширпатров союзу. Ал эң керектүү жаштарды көбүнчө кыз келиндерди ишке тартыш керек. Менин базам бар, ошого бизнес план жазып, ошону өнүктүргөнгө келдим. Бирок окуу абдан жакшы өтүп атат. Кыргыз-Орус фондуна долбоор сунуштап, жалпы 20 ишкер келген. Алар туризм, айыл чарба жана өнөр жай боюнча долбоорлорун жактап, чакан ишкерлигин баштоого багытта алышты. Фонд Кыргыз Республикасынын приоритеттик багыттарында проекттерди, долбоорлорду каржылайт. Эки направление менен бул түзмө-түз каржылоо и банк, өнөктөш банктар аркылуу каржылоо. То есть бул сельское хозяйство, айыл чарба жана жеңил өнөр, производство, өндүрүш багыттарда долбоорлорду издеп каржылайт. Куттуктайбыз. Бизнес идеяңыз өнүксүн. Бул сизге сертификат. Учурда фонд ар бир облуска барып, бизнести жаңы баштап жаткан ишкерлерге окутуу өткөрүүдө. Бул окууда ишкерлер жаңы баштачу бизнесин сунушташат. Жактырылган сунуштар үчүн ишкерлер 200 000 сомдон 1 миллион сомго чейин 10% жеңилдетилген насыя ала алышат. 200 000 сомдон 1 миллион сомго чейин бизнес идеяга жаңы бизнеске алса болот. Бул жерде көп жеңилдиктер бар. Мисалы, каникул 1 жылга чейин алса болот. Бул льготное кредитование 1 жылга чейин берилет. Мисалы, залоговое обеспечение боюнча атайын гарантийный фонд чакырышкан шериктештикке. Анан негизи ушул жерлерде чакан ишкерлер ушул жеңилдетилген кредитти алуу менен жакшы ийгиликтерге жетишет деген ишеничтебиз. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду эки өлкөнүн атайын келишиминин негизинде 2014-жылы түзүлгөн. Максаты ишкерлерди колдоо жана аларды каржылоо болуп эсептелет. Фонд Кыргызстандын 7 облусунда иш алып барат. Ар бир облуска 10 000 сомдон бөлүнүп, жалпысынан 70 миллион сом каржы каралган.